Bunları sattığında da memler koyuyorlar. El düşmanı da memler koyuyorlar. Korrupsiyonlarda. Bunlar bizim aramızda cürme turgan, cürme turgan. Biz şunday satışsız gerek. Президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан жарыяланган коррупцияга каршы күрөшүү саясатына карапайым калк арасында ишенимдин азайып жатканын укук коргоочу Чолпон Жакупова билдирди. Буга себеп коюлган милдеттерин так аткара албай жаткан жетекчилер, кадр саясаты экени белгиленет. Анан кандай? Баары кадрларга байланыштуу. Президенттик кадрлар уят кылып жатышат деп эсептейм. Өзү да уят болууда. Себеп дегенде мындай кадрларды койбош керек болчу. Президенттин идеялары, саясаты туура. Бирок ошол идеяларды ишке ашырыш үчүн кадр маселеси аксап жаткандыгын көрүп атабыз. Бул пикирди туура көргөндөр аз эмес. Эгер кадрлар татыктуу болгондо, өткөн 2 жылдан бери чоң өзгөрүүлөр байкалышы керек болчу. Бирок тилекке каршы жыйынтык күтүлгөндөй болбой турат. Ошон үчүн 2 жылдан ашык убакыт өтсө дагы бул бийликте биздин жашоо турмушубузда, элдин жашоонда бир аз өзгөрүүлөр, жакшылык жагына жылыштар азыраак болуп жатат да. Келип кетмей турдой үчүн жүргөн кадрлардын бардыгын алыш керек. Жаңыртыш керек кадрларды. Күчтүү иш билги айтырбай билер болсоңчу дегендей кадрлар келген болсо, бул 6 ай деле, 1 жыл деле өзгөрүүлөр болмок. Ошон үчүн биздин президенттин саясатын колуна кол, бутуна бут боло турган кадрларды алып келбесе, бүгүнкү күнү биздин президенттин убактысыздуу мөөнөтү да тез эле бүтүп кетет. Бул баягы жатып ичерлер менен эч качан алдыга жыла албайбыз. Айыл өкмөтүнөн баштап өкмөткө чейин алмаштырыш керек. Айыл өкмөтүнөн баштап. Маселенин баары жүргүзүлүп жатканы айтылган реформалардын ишке ашырылышында болууда. Адистердин баамында жаңы жылдан тарта ишке киргизилген кодекстердин начар же мыктылыгында эмес, алардын иш жүзүндө кандай колдонулуп жатканында турат. Сот реформасындагы төлөм маселеси болсо, жарандарга кыйынчылык жаратып жатканы негизги маселеге айланып үлгүргөн. Жаңы кодекске ылайык жарандар жарандык тартипте доорз менен кайрылганда ошо коюлуп жаткан жана талаш тартыш мүлк талашканда ошо мүлктүн бир белгилүү бир процентин төлөп анан кийин гана сотко кайрылууга милдет укук алып атат да. Бул туура эмес деп эсептейм. Себеби дегенде жарандар ошо жарандык тартипте сотко кайрылам деп ошо карызын өндүрөм же болбосо мүлкүн өндүрөм деп келгендер ошо госпошлинага келгенде эле, мамлекеттик алымга келгенде эле ошол жерден токтоп калышып атат да, сотко кайрыла албайт. Себеби дегенде мамлекетке төлөгөнгө, мамлекет алым төлөгөндө каражаты жок, сотко кайрыла албай кыйналышып атат да көп элечи. Жарамсыз кадр саясатынын айынан мыйзам сактоо органдарынын тез көчү, көз карандысыз сот бийлигинин жоктугунан мамлекеттик башкаруу системасы кедеринен кетип баратканы да белгиленет. Мунун баары криминалдын ачык айкын баш көтөрүшүн шарттап, инвестициялык маанайга, ишкерлердин жана ар бир жарандын коопсуздугуна залакасын тийгизип жатканы айтыла баштады. Өткөн жумада Мадина кафесинин ээси мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бул бүтүндөй бизнеске, ишкерлерге болгон чоң сокку болду. Мамлекет, өкмөт ушундай маселеде өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп атат. Криминал азыр Кыргызстанда кадимкидей баш көтөрдү. Мына Кыргызстандан чыгарылып кеткен акчанын суммасын карагыла. Жарым жылда 247 миллион акча мамлекеттен чыгып кетти. Бир гана чоң компаниялар, чоң бизнес эмес, азыр орто бизнес дагы акчасын алып чыгып кетет. МВД криминал менен күрөшүүдө өзүнүн алсыздыгын кылып атат. Макул, эгерде чоң реформаларды жасаганга акча керек болсун, бюджетте акча жок дейли. Бирок ушул криминал менен күрөшкөнгө, криминалдык жанагындай авторитеттерди, кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүн четинен түрмөгө тыкканга ушуга да акча керекпи? Буга саясий эрк керек. Ошондой болбой жатат. 2005 жылы инкылап болгондо гана Кыргызстанда ушундай рекордтук суммада акчаны бизнес алып чыгып кеткен экен. Мына ошол рекорд азыр кайталанып атат. Президент Японияга барып, башка өлкөлөргө барып, инвесторлорду өзү баш болуп Кыргызстанга чакырып жүрөт. Бирок өкмөт бизнести коргой албай калды. Бул президентке каршы саботаж. Ысык көлдө Осьминог деген кафе салык салбай койгон үчүн, салык салып криминалга акча бербей койгон үчүн
кафесин өрттөп өзүн коркутуп калган. Ошол жигиттин тагдыры эмне болду? Кыргызстандан көчүп кетип тынды. Каяктагы криминал менен күрөш. Бүт Кыргызстандын чоң шаарларын карагыла. Машина оңдогон эстолордон баштап чоңураак кафе, базарлардын бардыгынан криминал азыр ай сайын налог чогултат. Буну эмне үчүн көрбөмүшкө алып атабыз биз? Эреже боюнча система өзү билинче жетекчини көп жылдар бою даярдашы керек. Учурда болсо түзеле креслого келип отуруп калган жагдайлар аз эмес экенин серепчилер айтышат. Артынан кеңешчилерин, жакындарын, дагы башкаларын ээрчитип келип отуруп, тажрыйбалуу адистерди аркыл шылтоолор менен четке чыгарган учурлар көп катталып жатканы кошумчаланат. Башкасын айтпаганда да жогорку кызматтагылардын көпчүлүгүнө сын пикирлер айтылып жүрөт. Сиздин эмнеңиз кетип алат бул жерге кетип сүйлөгөн? Ыйык эмес, бул жерде Кыргызстандын тагдыры чечилип атат. Кыргызстандын 386 миллион кредити чечилип атат. Ошо боюнча суроо болуп атат бул жерде. Ырдагандан чыккан жок бул жерге. Жыргагандан чыккан жок. Бакырба, кыйкырба деп сүйлөсө, ошол спикерликке жатабы. Вот кадрлар ушундан билинет. Анан кийин ансыз келгенсип, жана мен айтып өттүм, айыл чарба министрин, элге билим берүү министрлигин, здравоохраненияда бир жактан акча келсе, эки жол тандабасты минип алып туруп, кайкалап жүрсө, ошолордун бардыгын президенттин ишин алдыга жылдырат дейсиңби? Бул болбоду деген артка кетебиз. Ал президенттин авторитети эмес, бу жерде бүтүн Кыргызстандын элинин авторитети кетет. Ошолорду кармап, курсагын тойгузуп, жеп ичип жүрө бергиле деп, биздин налогдон чогулган, элдин жон терисинен чогулган акчаны жеп ичип алар жүрө берет. Кыргызстан алдыга кетпейт. Бир кадам алдыга кетсе, 10 кадам артка кетип жүрө беребиз. 6 миллиардты толтура албай калдым эле. Эми мунунда бир оңдойн деп неткенде 9 айлыктыкын деле толтура албай калды го. Эми ошондой премьер-министр бизге кереги барбы? Же кадр тандашты билбесе, кечеки койгон министр немеси эмне болуп атат? Же ишти алдыга апарып бир бүт министерстволордун ичинде реформаларды киргизип, акча реформа деп кетип атат бюджеттен. А чындыгы реформа болбогондон кийин ушундай премьер-министр дагы 2 жыл бар президенттин алмашканында. Эми мурунку премьер-министрлер 8 айда 1 жылга жетпей эле кетип аткан, а бул премьер-министрдин эмнеле же ар бир сүйлөгөн сөзү алтын шилекке чачырайбы, кылган ишинин дайыны жок. Чото көпкө кармалып отуруп калды. Же чем дольше сидишь, тем больше привыкаешь, тем больше ничего не делаешь деген немеге өтүп калды. Ошого түшүнбөйм да, кармап отурат. Мына Кашкар Жунушалиевди айта турган болсок, бул көрө албастыктан, менин жеке пикиримде, көрө албастыктан Курсан Асановду орто жолдон жертвага нетип ташташты. Ошону Курсан Асановду айдады, анын ишин тартып алды, ал барып бывший президентти алып чыкты, кандай немеде алып чыкты, кан төгүлгөн жок, бардыгын алып чыгып атпайбы? Ошону милициянын беделине шек келтирди эмес, Кашкардын беделине тепти деген мааниде министр ошон үчүн мунун аркасына куугунтук кылып атабы деген ойго кетет да. Быйыл жайында президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө башкаруу системасы реформага муктаж экенин айткан. Ал эми реформанын негизги максаты тааныш билиш аркылуу ишке орношуу көрүнүшүн жоюу экенин баса бергилеген. Тааныш билиштик аркылуу ишке орношууну жоюу бул реформанын негизги максаты. Кадрлар тандоонун эң таасирлүү рычагы мына ушул залда отургандардын бардыгыбыздын колубузда аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруучу бийлиги, сот бийлиги, аппарат президенттин, демек мамлекеттик органдарга таза кесипкөй кадрлардын келиши мына ушул залда отургандардын гана колунда. Биз кандай кадрлар сунуш кылсак, ошол кадрлар мамлекеттик келечегин иштеп берет. Мына өзгө көрүп атасыңар, кээде жаш кадрлар дагы ар кандай себептер менен кетип калган учурлар болот. Мына ошолордун баарын токтосуп, биз кадр маселесине буну абдан аяр мамиле кылышыбыз керек. Жакшы кадрларды сактаганды биз үйрөнүшүбүз керек. Жакыныбызды же таанышыбызды же тууганыбызды бирөөнүн ордуна коюп кой дегенди баардыгыбызда мына токтошубуз керек. Биз азыр ушул кадрдык маселеде бир аз мына аксап атабыз.
Кыргыз бийлиги реформатор адамдарды катарына кошууга даярбы? Кадрlar кандай негизде тандалып жатат деген суроолор кайрадан коомчулукта пайда болуп отурат. Кыргызстанда кадрдык саясат партиялык ишмердикке байланып калганын айткандар да арбын. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүктү түзгөн фракциялар министрликтерден тартып андан төмөнкү кызматтарга чейин кадрларды сунуш кылып жаткандыктан алардын да жоопкерчилигин кароо керек деп эсептешет. Бұл бағы жиликті бөлішкендей эле ақсақал, көксақал мындай деп жашына қарап кеткенде көп алғаны көп министерство, аз алғаны аз. Тана кейін силовой структурадан кағана екі үчөө немеден президентті қалып кетіп отатта қалғаны бардығы жото жилик, қар жилик, қашқа жилик дәлі қылып бөліп алып атчаттағы партиялар аны ошо менен президентке деле, премьер-министрге деле эч нерсе чечилбей калып атпайбы. Ошол себептен дагы бир жагынан биздин кадрлардын жаман болуп калганын. Мамлекеттик кызматкерлердин кесипкөйлүгүн арттырыш үчүн мамлекеттик кадр кызматынын карамагында улуттук кадр резерви түзүлгөн. Өткөн жылдын башында аталган кадр резервине кабыл алыныш үчүн 715 киши сынакка катышып, 34 өткөн. Расмий маалымат боюнча азыр Кыргызстанда 16955 мамлекеттик кызмат орду бар. Иш жүзүндө 15873 кызматкер иштеп жатат. Андан тышкары 8484 муниципалдык кызматкер бар. Азыркы бийлик системасындагылардын бардыгын, начиная депутаттардан даже помощниктерин калтырбайт. Премьер-министрдин башынан баштап, премьерден баштап, уборщицасына чейин техничкаларынан бери алмаштырып, жаңы күч, жаңы дем, жаңы адамдар келмейинче биздин буксовать еткен, артқа кеткенибиз кеткен деп ойлойм да. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.